Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында миңдеген жаштардын башын кошкон эл аралык форум өттү. Өлкөнүн келечеги, демилгелүү жана жоопкерчиликтүү жаштар аталыштагы форумга Единая Россия саясий партиясынын жаш активдери чакырылган. Единая Россиянын Ленинград облусундагы, Томск шаарындагы, Бурятия республикасындагы жергиликтүү парламенттеринин депутаттары интеграциялык кызматташуу менен гана бийиктиктерди багындыруу мүмкүндүгүн билдиришти. Тем более сегодня можно изучить опыт молодой гвардии Единой России. При Единой России, при нашей партии, есть молодежная ячейка «Молодая гвардия», в которой есть большое количество проектов. Их причем можно копировать, они хорошие, зачем изобретать велосипед, если он есть. Взять один из проектов и начать реализовывать в своей стране. Жаштар бар, алардын көйгөйлөрү да бар. Бирок алардын көйгөйлөрүнө көңүл бурган мамлекет жок. Жаштардын басымдуу бөлүгү маргиналдашып, Кыргызстанда келечектерин көрө албагандар чет өлкөлөргө чыгып кетип жатышат. Бул мамлекеттин деградациялануусу, демек келечектен күмөн саноо дегенди туюндурат. Мына ушуга байланыштуу эл аралык, өзгөчө Орусиянын жаш саясатчылары менен биргеликте форумдун өтүшү да буга негиз. Азыркы учурда жаштарга бара турган жолду көрсөтүп, бир багытка салып коюу улуу муундун милдети, деди форумда чыгып сүйлөгөн Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын тең төрагасы Аскар Салымбеков. $150, $200 менен биз эч качан айлык маяна менен стипендиялар канча? Эми башкалар укпасын айтпай эле коелу. Зарплатабыз канча? Ушундай менен коррупцияны эч качан жеңе албайбыз. Анын үчүн экономикабыз керек. Казынабыз 2 миллиард эмес, 10 миллиардтан кем эмес болуш керек. Анын үчүн завод, фабрикалар иштеш керек. Иштеген адамдардын баарын сыйлашыбыз керек. Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы жаштардын активдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жаштардын өзүнө кайрылып, кандай демилгелер, кандай ой тилек максаттар бар экендигин иликтеп келет. Бул өткөрүлүп жаткан жаштар форуму да бекеринен эмес. Жаштар экономиканын барометри, андыктан мамлекеттин бакубаттуулук көрсөткүчү жаштардан көрүнөт. Биз жаштардан сабак алышыбыз керек. Глобалдашууда, илимий-техникалык прогрессте биздин таянычыбыз жаштар, деди Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаров. Ата менен эре жаштарга, балдарга кандай жооптуу болсо, бүгүнкү күндөгү жаштарга мамлекет ошондой жооптуу болуш керек. Ансыз эч нерсе чыкпайт. Жаштар деп эле бутка чапкылай берген менен эч нерсе чыкпайт. Жаштардан бирдеме чыгыш үчүн биринчи кезекте жаштардын курсагын тойгозуш керек, жаштарга жакшынакай тарбия бериш керек, жаштарды окутуш керек, окуу жайларды мыктылап даярдаш керек, жатаканаларын Советтер Союзундагыдай кылып бекер бериш керек, көрпө төшөк шейшептерин бериш керек, андан кийин жаштардан талап кылыш керек. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын туусу алдында Кыргызстандын жаркын келечегине карай алга жылуу максатында жаштар резолюциясы кабыл алынып, эл аралык деңгээлдеги форум өз ишин жыйынтыктады. Форумга чейин да мамлекеттин саясий турмушундагы жаштардын демилгелерин колдоо жана алдыга жылдыруу аталыштагы тегерек стол өткөн. Жыйынга Орусиянын алдыңкы партияларынын бири Единая Россиянын жаш депутаттары менен мүчөлөрү чакырылып, Евразиялык экономикалык шериктештиктин алкагында кызматташуу ниеттерин билдирген меморандумга кол коюшкан. По результатам этого круглого стола был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Палатой молодых законодателей Совет Федерации Российской Федерации и Молодежным комитетом политической партии Бүтүн Кыргызстан эмгек.